Жашоодо ушундай инсандар бар. Ал инсанды сиз тааныбайсыз. Жада калса анын ысымын да билбейсиз. Бирок ошол инсандын сизге айткан жылуу бир сөзү үчүн, же болбосо сизге жасаган арзыбаган бир жакшылыгы үчүн ал инсандын элеси сиздин көз алдыңызда калбаса дагы, жасаган жакшылыгы сиздин жүрөгүңүздө өмүр бою сакталып калган учурлар көп эле кездешет жашоодо. Мына ошондой жакшы инсандардын жакшылыгына мен бир жумада 3 жолу күбө болдум. Ошону сиздерге айтып берүүнү туура көрүп отурам. Анткени ошол инсандардын мага жасаган жакшылыгынан мен ушунчалык өзүмө өрнөк алдым, тарбия алдым, сабак алдым десем болот. Балким ал инсандардын жасаган жакшылыктары башка инсандарга дагы бир тарбиялык жактан, адамгерчилик жактан пайдасын тийгизер деген максатта ирети менен айтып берейин сиздерге. Мындан 4 күн мурда Польшага жүк жүктөгөнү барганмын. Ошол заводдо кар айдап иштеген кызматкер жигит бар экен. Мен андан сурап калдым. Кечиресиз, дараткана кайсы жакта, дараткананы айтып коесузбу, көрсөтүп коесузбу десем, жанагы жигит иштеп аткан жеринен карадан түштү дагы, токтотуп карасын. Мени ээрчитип дараткананы көздөй жөнөдү. Артынан баратам, жета 100 метр жүргөндөн кийин анан эшигин көрсөтүп, бул жака келесиз, дараткана бул деп көрсөтүп, кайра кетип калды. Эми ушул жерден өзүм аябай ыңгайсыз болуп кеттим, анткени биздин ойлорубуз ушунчалык негативдешип кеткенби, же туура эмес багытка кетип калганбы ойлорубуз, билбейм. Өзүм ошол жерден капа болуп кеттим. Жанагы жигиттин артынан баратып мен ойлодум да. Демек дараткананын ачкычы ушул жигитте турбайбы? Азыр мени ээрчитип барып, дараткананы ачып, мени киргизип, чыккандан кийин кайра жаап коет, лишний эч кимди киргизбейт экен, ушунчалык да мындай бир жадный болсобу деген ой кетти да чындыгында. На самом деле ал жигит мени дараткананы мага көрсөтүп коюп эле кайра жумушун улантып кеткен экен. Анан дагы ойлодум да, менин оюм кайка кеткен. Бул жигит чын жүрөктөн мага жардам берүү үчүн ушул дараткананы 100 метр басып келип көрсөтүп берсе, мен бул жөнүндө жаман ойлоп отурам. Алыстан деле көрсөтүп койсо болот эле го негизичи. Түз барасың, оңго 100 метрден кийин деп койсо деле түшүнүктүү болот. Жок, андай эмес. Ушунчалык адамгерчилик менен, кичпейилдүүлүк менен мага жакшылык жасап аткан адам жөнүндө мен туура эмес ойлогонум үчүн мен өзүм капа болуп кеттим чындыгында. Ошентип Польшада жүктү жүктөп чыктым. Испанияга келишим керек. Арадан 2 күн өттү. Франциядагы бир паркингке келип токтодум. Газ баллонунда газым түгөнүп калган болчу. Заправка кылышым керек болчу. Эс алганча заправка кылайын деп заправкага келсем, ал жерде касса жок экен. Местный терминалдан төлөп ошол жерден өзүм толтуруп кетишим керек экен. Андайды мен көргөн эмесмин чындыгында. Эмне кыларымды билбей, кайсы кнопканы басышымды билбей бир топ туруп калдым. Ар жакты бер жакты карайм, менден башка газ толтурган эч ким жок. Ошолордон карап үйрөнүп алайын десем, 5 мүнөттөй туруп калсам, бир киши жаныма басып келди. Жардам керекпи, толтура албай атасыңбы деп. Анан ачыгын айттым, ооба мен мындайды биринчи жолу көрүп атам, жардам бериңиз десем, макул деп, переходниктерди алып катырып, кайсы кнопканы басыш керек, карточканы кайка чаласың, канча литр экенин кайка жазасың, полный көрсөтүп берди. Анан толтуруп баштадым. Мен газ толтуруп бүткөнчө жанагы киши карап турду дагы, толтуруп бүткөндөн кийин өзү алып переходниктердин ордуна коюп, мага уруксатпы, кете берейинби, толтуруп бүттүңбү деди. Анан аябай ыраазы болуп, ыраазычылыгымды билдирип, чоң рахмат деп, ал киши кетти. Мен ойлодум, ошол жердеги заправканын кызматкери окшойт деп ойлосом, жок, ал киши мага окшогон эле жолоочу экен. Ары барды дагы өзүнүн машинасын заправка кылды, жолун улап кетти. Анан ошол жерде өзүм дагы суроо бердим, таң калдым, чындыгында адамгерчилигине өтө таң калдым. Баа бердим. Эгер Кыргызстанда менен бирөө ушинтип сураса, мен ошончолук даражада бир көмөктөшө алат белем, же жөн эле айтып коюп кетип калат белем деп бир топко чейин өзүм суроо берип ойлонуп келдим. Мына ушундай достор, жакшы инсандар бар, жашоо уланууда дегендей. Жакшы инсандар дүйнөнүн бардык бурчунда бар. Кудайга шүгүр, биздин Кыргызстаныбызда дагы көп жакшы инсандар. Андай жакшы инсандардын жакшылыгына көп болуп жүрөмүн. Бирок жакшылыкты ушундай жогорку деңгээлде, жогорку даражада чегине жеткирип жасаган инсандар аз болуш керек. Бардыгыбыз ушул инсандардан үлгү алып, адамгерчиликтин туу чокусунда жасайлы. Бирөөгө адамгерчилик жасай турган болсок, бирөөгө жакшылык жасай турган болсок, туу чокусуна жеткирип, жогорку даражада бир адамгерчилигибизди көрсөтүүнү баардыгыбызга насип кылсын. Бул инсандардын жакшылыгынан мен өзүмө чоң пайда алдым, сиздерге дагы пайдалуу болду деген ойдомун.